Тажик оппозициясы кыргыз бийлиги Рахмондун коркоктугунан пайдаланып жатат. Мындай кайрылууну Тажикстандын белгилүү оппозиционери Шарафиддин Гадоев өзүнүн расмий баракчасына жазып чыкты. Кайрылуунун кыргыз тилиндеги толук котормосун сиздерге сунуш кылабыз. Мамлекетти узак убакытка чейин диктатор башкарып турганда күч органдары, армия, атайын кызматтар, өлкөнүн бардык күч структуралары бир адамды, диктаторду коргоого багыт алат. Диктатор үчүн ар кандай шартта, кандай гана болбосун, өз бийлигин сактап калуу өтө маанилүү. Диктатор үчүн мекенди коргоо, мамлекеттин аймактык бүтүндүгүн сактоо жана анын улуттук кызыкчылыктарын коргоо сыяктуу жоопкерчиликтер маанилүү эмес. Эгер диктаторго керек болсо, анда өзүнүн бийлигин сактап калуу үчүн ал мамлекеттин жерин башка мамлекетке пайдаланууга берүүгө даяр. 29 жылдан бери алмашылгыс диктатор Эмомали Рахмон башында турган Тажикстан дал ушундай абалда. 2012 жылы Эмомали Рахмон Тажикстандын Мургаб аймагынын бир бөлүгүн Кытайга сатып жиберген. Рахмон үчүн Тажикстандын аймактык бүтүндүгүн коргоо артыкчылыктуу маселе эмес. Акыркы 5 жыл аралыгында Тажикстан менен Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек араларын аныктоо маселеси боюнча тажик жана кыргыз өкмөттөр аралык көптөгөн сүйлөшүүлөр болду. Бирок алар эч кандай натыйжа берген жок. Кыргыз өкмөтү Ворух аймагы эч качан Тажикстандын анклавы болбогонун жана ар дайым өлкөнүн ажырагыс аймагынын бир бөлүгү болуп келгенин жакшы түшүнөт. Бирок кыргыз тарап Рахмондун коркоктугунан, чечкинсиздигинен жана эки жүздүүлүгүнөн пайдаланып, туруктуу түрдө зомбулук ыкмалары менен бул аймакты басып алууга аракет кылып келүүдө. Ворух аймагы өткөн жумада Тажикстан УКМКсынын башчысы Саймумин Ятимов, Кыргызстан УКМКсынын башчысы Камчыбек Ташиев менен жолугушту. Анда тажик-кыргыз мамлекеттик чек араларын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча пикир алмашуу болду. Бул жолугушуудан кийин маалымат каражаттары аркылуу маалымат жарыяланды. Ага ылайык жыйындын катышуучуларынын байкоосу боюнча Самумин Ятимов өзүнө ишенбегендей таризде болгон жана үнү жана буттары калтыраган абалда калган. Ошондой эле ушул жолугушуудан кийин социалдык тармакта Ташиев Мургаб менен Лахш ар дайым кыргыз элине таандык болгонун, Тажикстан илгери Өзбекстандын курамындагы аймак болгонун билдирген видео пайда болду. Анда СССР түзүлгөндө гана Өзбекстан менен Кыргызстандын жерлеринин бир бөлүгүн тартып алып, Тажикстан Республикасы негизделгенин айткан. Бирок тарыхты билген адамдар Ташиев өзүнүн билдирүүлөрүндө бурмаланган тарыхый фактыларды тактап айтканда, бул тажик жерлери Кызыл армиянын жардамы менен Өзбекстанга жана Кыргызстанга алынып берилгендигин түшүнүшөт. Сиз бул сыяктуу кыргыздардын УКМКсынын башчысынын айткандары Тажикстандын улуттук коопсуздугуна түздөн түз коркунуч келтиришет. Ушул себептен Тажикстандын өкмөтү мындай мүнөздөгү коркутууларга эмне үчүн жооп бербейт жана да Ташиевдин билдирүүлөрүнө байланыштуу дипломатиялык нота жибербейт деген суроо туулат. Бул окуя боюнча Тышкы иштер министрлиги жана Тажикстандын башка расмий адамдары, депутаттары гана эмес, Эмомали Рахмондун диктатордук режимин колдогон, адатта өлкөнүн улуттук кызыкчылыктары жөнүндө катуу кыйкырык троллдорду дагы унчукпай жатышат. Баары унчукпай, ишенимдүү тарыхый фактыларын унутуп жатышат. Былтыр Ички иштер министрлигинин Согди облусу боюнча башчысы генерал Абдулла Навжуонов Баткен эч качан кыргыздардын жери болбогонун, тажиктердин ата-бабалары кыргыздарды Баткенге алып келип, аларга жер бөлүп бергенин, эми алардын тукумдары тажик элине көйгөйлөрдү жаратып жатышканын айткан. Андан кийин Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги жана Жогорку кеңештин депутаттары, ошондой эле жалпыга маалымдоо каражаттары генерал Абдулла Навжуоновдун анын билдирүүлөрү үчүн кечирим суроону талап кылып, тездик менен реакция кылышкан. Тажикстан бийлигинин аймактык бүтүндүк сыяктуу маанилүү маселелердеги аракетсиздиги мамлекеттин Рахмондун мүнөзүн чагылдырат. Денебестик, жоопкерсиздик, 29 жылдан берки авторитардык бийликтеги чечкинсиздик жана коркоктук Рахмондун ал башкарган Тажикстан элинин кызыкчылыгын коргой албай тургандыгын көрсөтүп турат. Шарафиддин Гадоев, тажик оппозициясынын өкүлү, Булак Ооба Чекиткейжи. Алишер Мамасалиев, жерүү экинчи комтор аферасы болбойт. Буйруса жерүүдүн ийгиликтүү иштеп кетиши биринчи кезекте Кыргызстандын инвестициялык климатына жана имиджине чоң салым болот, деди 23 мартта Назарньюс маалымат агенттигине экс-депутат Алишер Мамасалиев. Алишер мырза, жерүү алтын кенинин ачылышын айрымдар Кыргызстандын утулушу катары сыпаттап, экинчи комтор аферасы десе, айрымдар инвестициялык климат өзгөргөнүн, жакшы жаңылык болгонун айтышууда. Кандай пикирге көбүрөөк ынансак болот?
Менин оюмча жер үй сыяктуу ири инвестициялык эл аралык долбоорлор Кыргызстанга сөзсүз керек. Ал эми жер үйдүн ачылышына Кыргызстандын президенти жана Россиянын президенти Владимир Путиндин телекөпүрө аркылуу катышышын саясий кепилдик катары көрсөк болот. Ошон үчүн Кыргызстан үлүшкө ээ болбой калат деп ойлобойм. Кечээги ачылышына чейин эле аталган компания ушул фабриканын курулушуна $410 миллион инвестиция салыптыр. Биздин бюджетке 900 миллион сом которуп, таласта түзүлгөн Бакубат Талас фондуна 600 миллион сом которгон экен. Буюрса, жер үйдүн ийгиликтүү иштеп кетиши биринчи кезекте Кыргызстандын инвестициялык климатына жана имиджине чоң салым болот. Буюрса, жыл сайын $100 миллион республикалык бюджетке түшөт жана жергиликтүү бийликке жыл сайын 2% түшөт. Жаңы жумуш орундарын айтпай эле коеюн. Мындай инвестициялар ар бир аймактарда болсо, бул өнүгүүгө чоң салым кошот. Ошон үчүн мындай долбоорлорду колдойм. Жер үй экинчи Кумтөр аферасы болбойт деп ишенем. Себеби көп нерселер өзгөрдү, өзгөчө элдин ишеними жана ою өзгөрдү. Булак Назар Ньюс чекиткейи. Сыймык Жапыкеев: чарчадым. Фейсбуктан 1-2 айга отпускага кеттим. Фейсбуктан 1-2 ай отпуск сурайм. Мындай пикирин экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматтын мурдагы төрагасы Сыймык Жапыкеев Фейсбук баракчасына жазды. Анын айтымында кухнянын башталганына 1 жыл толук болгон жана ал абдан чарчаган. Достор, биз өз максатыбызга жеттик. Мурдагы бийликти кетирдик жана шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгардык. Мен эч качан бийликке жулунган эмесмин. Дайыма эл менен болгонмун. Элден качкан жокмун. 1 жылдан бери ары бери чуркай берип, аябай моралдык жана физикалык жактан чарчапмын. 1 жыл тынбай иштедим. Фейсбуктан 1-2 айга отпуск сурайм. Нервти эс алдырайын, деп билдирүү калтырган. Булак медиа центр чекиткейи. Жогорку сот Салянованын лицензия иши боюнча өкүмдү жокко чыгарды. Жогорку сот Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясынын узартылышына байланыштуу мурдагы баш прокурор Аида Салянованын ишин кайра карап, мурдагы чечимдерди жокко чыгарды. Бул тууралуу Салянова Азаттыкка кабарлады. Анын айтымында жогорку соттун чечимине ылайык иш эми Ленин райондук сотуна кайра кароого жөнөтүлдү. Салянова 2010 жылы юстиция министринин милдетин аткарып турганда мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевдин өнөктөшү Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан жана бул ишти жетиштүү иликтеген эмес деген негизде айыпталган. 2017 жылы Бишкектин Ленин райондук соту аны 5 жылга эркинен ажыратып, үй мүлкүн конфискациялоо тууралуу чечим чыгарган. Жазаны экс-прокурор кызы 14 жашка толгондон кийин өтөй турган болгон. Соттун бул чечимин кийинки инстанцияларда күчүндө калтырган. Буга чейин Аида Салянованын адвокаттары жаңы жагдайлар боюнча ишти кайрадан кароону өтүнүп, жогорку сотко кайрылышкан. Дал ушул ишти башкы сот 23 мартта карап, мурдагы чечимдерди жокко чыгарды. Аида Салянованын Крим-Төбөл Азиз Батукаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошотулушу боюнча дагы бир кылмыш иши учурда Бишкектин Свердлов райондук сотунун кароосунда турат. Ал 2011-2015 жылы башкы прокурор, 2010 жылы юстиция министри болуп иштеген. Жогорку кеңешке Атамекен партиясынан депутат болгон. Булак Чындык Чекит медиа. Саясатчы Өмүрбек Бабановго козголгон кылмыш иштери токтотулду. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук комитетинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, мындай чечим анын жана туугандары тарабынан жарандардын, ошондой эле мамлекеттин кызыкчылыгына каршы келген иштери тууралуу фактылардын жоктугу себеп болгон. Ошондой эле маалыматта Өмүрбек Бабанов мамлекеттин эсебине өз ыктыяры менен 100 миллион сом өлчөмүндө каражат которууга келишим түзгөнү да айтылат. Булак репортер кейжи.